Бир аз күн эс аласыз, андан кийин кайра лечение жазам. Калк саламаттыгына кам көрүп эмгектенген Фатима Сасыкулова 30 жылдан бери Талас облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда иштеп келет. Ал мында эндокринолог, дарыгер жана рентгенолог болуп, эки кесипти бирдей аркалап келет. Үзүрлүү эмгегинин артында саламаттыкты сактоонун отличниги наамына арзыган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Жаңы иштеп баштаганда 20 сом айлык менен баштаганбыз. Биз бүтүп келгенде ошондой болчу. Бул жерде ставкадан бөлөк выслуга лет деген бар, категория бар. Ошол за вредность кошулат. Ошонун баары чогулуп келип отуруп 12 миң ушундай алып жүргөм. Мына акыркы кошулганы жакшы сүйүнүп атабыз. Кечээ алдым 29 миң 600 алдым. Ошол жерде мен ошол жана акыркы алган заслуженный врачка да кошулат экен, сүйүнүп атам. Категория выше категория, ага да 50% кошулат, выслуга лет 30% кошулат. Анан жанагы көтөрүлгөндөгү ставкабыз менен буюрса жакшы сүйүнүп атабыз. Рахмат президентибиз Садыр Жапаровго рахмат айтабыз. Кайрат Жеңишбек уулу үй-бүлөлүк дарыгер. 4 жылдан бери калк саламаттыгына кам көрүп, эмгек акысы 12 миң сомго бааланган. Учурда 20 миң сомдун тегерегинде айлык маянага ээ болуп, мамлекеттин колдоосуна ыраазы. Президенттин указы менен апрель айынан баштап 50% көтөрүлгөн. Азыр ошо эмгегибиз баягы бааланып, айлык маяна 20 миңге жакындап калды. Медицина тармагы негизинен эле оор баягы тармак болуп эсептелет. Ошо баягы эмгегибиз азыр бааланып, айлык маянабыз көтөрүлүп, ошо Минздравка, Министерство здравоохраненияга, өкмөткө жана президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго баягы терең ыраазычылык билдиребиз. Лариса Лынева Талас облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун кичи тейлөөчү кызматкери. Ал буга чейин 7-8 миң сомдун тегерегинде айлык маяна алып келген. Получали зарплату 8 тысяч. Мен буга чейин 8 миң сом айлык алчым. Кече күнү 11 миңден ашык маян алдым. Биз медицина кызматкерлери абдан кубанычтабыз. Эмгегибиз эми акталат, жумуш оор эле. Бирок ага карабастан иштеп келгенбиз. Эми мындан ары да кубануу менен эмгектене бермекчибиз. Настроение хорошее. Өлкөдө 1 апрелден тарта медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 50%га көтөрүлдү. Жогорулатылган айлык маяна кызматкерлердин иш тажрыйбасына жана категорияларына жараша көтөрүлдү. Биздики врачтар 22-жылдан баштап 17.077 сом базовый оклады болду. Категориялар высший болгондо 50% алышат. 17 миңдин жарым эле алышат алар. 50% категория, выслуга лети 30% болот. Ошондо булар 1,5 ставкада 2 ставка семейный врачтар 27 миң алышып атыр. Жөнөкөй катардагы эле врачтар, узкий врачтар 17 миң алышты. Анан эми средний орто медайымдар медсестралар 16 миң алып калышты, 50%. Мурункуда болсо эмеде алышчы, 9 миң алышчы. Азыр 16 миң алып калышты. Санитаркаларыбыз эле 11 миң алып калышты. Ага чейинки санитаркалар 8 миң алчы. Көтөрүлгөн маянанын артында жүктөлгөн жоопкерчилик жогору экендигин белгилеген ак халатчан дарыгерлер калк саламаттыгы үчүн күнү түнү кызматта турарын айтышат. Жамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Телек Жоламанов, Талаш шаары.